Көпчүлүктүн суранычы боюнча магистраль Барпалкула көчөлөрүнүн кесилишинде салынып жаткан Евразия парк футбольный стадиондун маңдайындагы Кут курулуш компаниясынын Олокон турак жайына видео отчет тартканы келдик. Андыктан биз менен чогуу болуңуздар. Бүгүнкү биздин видео обзордо Олокон турак жайынын начальник участкасы Сариев Алтынбек байке чогуу болот. Алтынбек байке, ассаламу алейкум. Ассаламу алейкум. Келиңиздер. Ассаламу алейкум. Кандайсыз? Иштериңиз жакшыбы? Ден соолуктарыңыз? Ассаламу алейкум. Бүгүн Олокон турак жайына келип калдык. Видео обзор менен сиз өзүңүздү биздин көрүүчүлөргө бир сыйра тааныштырып койсоңуз байке. Кош келиңиздер. Саламатсыздарбы? Менин атым Алтынбек. Бул Олокон турак жайында башынан бери прораб болуп киргем жумушка. Азыркы учурда начальник участка болуп эмгектенип жүрөм. Достор, азыр биз Алтынбек байке менен чогуу биринчи блоктон тарта 41-чи блокко дери детально ар бир блокто кандай жумуштар жүрүп жатканы боюнча материал тартмакчыбыз. Андыктан бизден алыстабаңыздар. Жүрүңүздөр, Алтынбек байке, өзүңүз көргөзүп бериңиз. Алтынбек байке, бизге эң көп берилген суроолордун бири Олокон турак жайында биринчи, экинчи, үчүнчү блоктордо эмне себептен жумуштар жай жүрүп жатат. Ушул боюнча биздин көрөрмандарга кичине кыска маалымат берип койсоңуз. Рахмат. Азыркы учурда 1-2, 3 блокто буйруса иш жүрүп атат. Мисалы 1 блокто цокольный этажы куюлуп бүткөн. 2 блоктун уже 1 этажы куюлуп, 2 этаж монолит жумуштары жүрүп атат. 3 блокто айта кетсек, 3 этаждын монолит жумуштары жүрүп атат. Буга эми бирден бир себеби мындай болду да, бизде биякта коммерциялык бөлүм эме блокторубуз бар. Бул жерде коммерциялык блоктор бар. Ошого байланыштуу бизде сатуу бөлүмүнүн смотровой площадкабыз бар болчу. Офис. Муну азыр уже контейнерлерди жылдырып алып. Азыр уже контейнерлерди жылдырып, бул жерди алып, бу жерде да казуу иштери болот. Буюрса бул 1, 2, 3 блок боюнча кыш менен жумуш жүрөт. Негизи байке, бул жерде жана курулуш календарный графиги бар го. Строительный календарный график боюнча бул блоктор артта калган жокпу? Негизи календарный график боюнча эле кетип атабыз, буюрса. Булар уже негизи пландалган, пландалган боюнча эле. Достор, өзүңүздөр көрдүңүздөр, бүгүнкү күндө 1, 2, 3 блоктордо дагы жумуштар башталды. Буюрса, булар деле тез эле арткы блоктор, 4, 5 блоктор сымал монолит жумуштар тез эле көтөрүлүп калат. Азыркы учурда бизде 4 блоктон тарта 7 блокко дери кандай жумуштар жүрүп атканын ичинен көрөлү. Достор, биз азыр 4, 5, 6 жана 7 блоктун короосунда турабыз. Өзүңүздөр көргөндөй эле монолит жумуштары бул жерде толугу менен бүтүп калыптыр. Алтынбек байке, кененирээк эмне жумуштар бул блоктордо жүрүп атат? Баса белгилеп кетсеңиз. Азыркы учурда сиз белгилеп кеткен блоктордо монолит иштери толук бүттү. Азыр мынакей уголок менен фахверковый стойкалары бүтүп, кирпичный кладкалары 6, 7, 8 этаждарга жетип калды. Андан тышкары вентиляциянын панелдери орнолуп, иш кызуу жүрүп атат биякта. Бул жакта азыр бул жерден да көрүнөт экен, подъездин ичинде уже вентиляциялар коюлду. Вентиляциялар коюлду. Достор, бүгүнкү күндө биз ушундай Олокон турак жайында жумуштар жүрүп жатат. Бул жак тарабында көрсөңүздөр, бул 8 блоктон тарта 10 блокко дер экен. Бул жерде дагы азыр монолит жумуштары бүтүп калган. Акыркы этаждары калды, биякта буйруса. Бул жерден да бир детально өзүңүз тааныштырып кетсеңиз, бул 8, 9, 10 блоктор боюнча. Сиз айтып кеткен блоктор 8, 9, 10 блоктор боюнча бул монолиттин акыркы этаждары калды. Параллельно кирпич иштери жүрүп атат биякта. Андан тышкары шыбак, сантехника жумуштары жүрүп атат. Түбүнөн уже отделка жумуштары башталып кетет. Анан бул акыркы кабаттын монолити примерно бир канча күнгө, негизи бир күндө куюлса, канча убакытта балкалар кайла чечилет? Норма боюнча набор прочности деген бар да бетондун. Ошонун бир 70-75% алгандан кийин демонтаж апалык болот да. Ал уже визуально текшерилет. Визуально текшерилип, биякта мастерлер, прорабтар көзөмөлдөп, ошонун негизинде иш жүрөт да. Бул азыр примерно бир 15 күндүн ичинде уже чечилеби байке? Азыр уже кээ бирлери куюлуп калыптыр да. Примерно 15 күндө чечилет. Бүгүнкү погода менен 15 күн ичинде чечилет. Все, хорошо. Дальше анда биз уланталы өйдөнкү блокторду көздөй баралы. Азыр биз 11, 12, 13, 14, 15 бул жакта 16, 17, 18 блоктордун короосунда турабыз.
Алтынбек байке, бул жерде кандай жумуштар жүрүп атат? Азыркы учурда 16 блокто 4 этаж бүтүп 5 этаждын маанилүү жумуштары жүрүп атат. Андан тышкары кийинки блоктордо кирпич кладкалары жана сантехника, электромонтаж жумуштары жүрүп жатат. Бул блоктордо уже маанилүү жумуштар бүтүп калыптыр байке? Бул блоктордо бүттү буюрса. Андан кийинки блокторго анда өтөлү. Алтынбек байке, негизи бизде проект боюнча бул комплекстин ичинде соц объекттери каралган. Бизде бала бакчалар бар. Азыр биз мына турган жерде негизи бала бакча болуш керек байке. Ушулар боюнча дагы маалымат бере кетсеңиз, булар качан башталат деги бала бакчалар? Азыр бул силер көрүп аткан жер бала бакчанын орду. 500 орундан 250 орундан 2 бала бакча курулат. 2 бала бакча курулат. Бул азыр учурда биз бул аянтты материал жыйып, строительный материал жыйып, ошо колдонуп атабыз да. Буюрса эмки жылы баштайт. Бул жерден бала бакча башталат, Бул негизи ушул тарапта жайгашкандагы блоктордун дагы маанилүү жумуштары жаңы эле башталып атты. Бул ушул склад болгонуна байланыштуу го дейм. Ошо бирден бир себеби ошондон да. Андан дагы бир себеби бар. Буюрса, могу 1-2, 3 блокту баштадык. Ошондон апаловкалар эметсе эле бул блокто башталат. Бул блоктор дагы ошолор менен бирдей эле болуп көтөрүлүп жатат. Көтөрүлөт буюрса. Бизде ошондо 16-чы, 19-чу блоктор, азыр булар уже 0дон көтөрүлдү. 19-чу блок 0дон көтөрүлгөн. Бул уже маанилүү жумуштарын жакын арада баштайбыз. Бирок 16-га уже туннель апаловкалар коюла баштады. Бул жакынкы учурда эле биз уже 5-этаждын куруп атабыз. Всё, түшүнүктүү байке. Кыска убакыттын ичинде. Түшүнүктүү, жүрүңүздөр. Азыркы учурда биз достор 20, 21, 23, 24, 25 блоктордун коросундабыз. Алтынбек байке, бул жерде кандай жумуштар жүрүп атат? Ушулар боюнча бир маалымат бере кетсеңиз. Бул жакта да азыр маанилүү жумуштары бул 2 объект, 2 блокто бүткөн. Толугу менен бүтүп, толугу менен маанилүү жумуштар бүткөн. Азыр силер көрүп аткандай парапеттер урулуп, кровля иштерин жакынкы арада баштайбыз. Андан тышкары айтып кетчү нерсе, 10 этаждан өйдө газоблок жумуштары жүрүп жатат. Газоблоктор коюлуп, уже крышаны, мындайча айтканда, жөнөкөй тил менен айтканда, крышаны жабат экенбиз да. Крышаны жабабыз жак. Буюрса анда. Жүрүңүздөр, дальше. Кайсыл блоктор, мындан кийинки блокторго өтөлү? Олокон турак жайында соц объектилердин бири. Бизде мектеп бар, 750 орунду. Алтынбек байке, мектептин орду бул жерде да. Мектептин орду ушул жер. Бүгүнкү күндө бизде бул жерде негизи жана цех башынан бери цехта жайгашкан, Эмне цех эле арматура, сеткамак. Бул арматура чыгарган цех, сеткамак сыяктуу чыгарат. То есть бизде стеналар 30-30 ячейкалары. Ошону атайын сварной кылып готовый размерде жасап берет. Готовый размерде чыгарып берет. Бул жана лазерный сварка сыяктуу кылып жасайт, Ошондой да. Анан жана ошондой эле бул жерде жана эмнеде стоянка спецтехника да болуп калыптыр байке. Негизи эле Олокон турак жайында бүгүнкү күндө канча спецтехника иштеп атат. Мисалы, башынный кран, автокран. Бул жерде азыр экскаватор көрүп атабыз, сразу эле ушул жерде оңдойт экен. Ушулар боюнча саны боюнча билсек болобу байке? Болот. Азыркы учурда 10 башынный кран иштеп атат бизде. Андан тышкары 15тен ашык автокрандар иштейт. Бул түрүнө жараша. Передвижной, ошол примерно канча тонна болот? Грузоподъемностторуна жараша. Передвижной крандар бар. Андан тышкары 20 чакты манипуляторлор иштейт. То есть майда барат материалдарды кирпичтерди жеткирүү боюнча деле. Өз блокторуна жеткирип, баягы жумушту жеңилдетиш үчүн. Андан тышкары экскаваторлор бар. Курулуш иштерин жүргүзөт, казуу иштерин жүргүзөт. Булар негизи сиздердин буйругуңуздардын негизинде каалаган жерге блокторго которуп иштетсек болот булар. Албетте, каалаган жерге. Азыр могул жерде мисалы турган крандарды да көр, кээ бирлери ремонт болуптур, кээ бири уже оперативно сиздер азыр рация менен эле бергенде барып блоктордо жумуштарын кыла берет. Булар азыр буйрук күтүп атат да, мындай айтканда. Түшүнүктүү байке. Жүрүңүздөр, анда дальше өйдөнү көздөй блокторду көрөлү. Негизи Алтынбек байке, бул кирпичтер бизге кайсыл жактан келет? Кирпичтер өзүбүздөн эле Бишкектен эле келет, 3-4 заводдон келет. Бул заводдор менен биз келишимдерди түзгөнбүз. Келишимдер бар. Жана бетондор текшерилгендей эле, бетондор жана ар бир мешалкадан текшерилет. Ошондой эле бул дагы лаборатория сөзсүз текшерилет. Муну көрсөк болобу азыр бирөөнү сындырып көрөлүчү? Ташко бул. Качествосын көргүлө. Негизи кыжаат болбоңуздар, половинка кирпичтерди да колдонобуз. Анан
негизи кызык болду сындырып көргөнү, качествосу боюнча бүгүнкү күндө мына Жакшы сапаттуу кирпичтер. сапаты боюнча жакшы, Ар бир эмен партияны текшерип алабыз. Бул да азыр бизде негизи Олокон Тракчайында 9-кабатка дери толук кирпич. Толук кирпич менен. 10дон тарта уже газоблок кетет, Түшүнүктүү байке. Азыркы учурда биз турган коро мисалы 24, 25, андан ары 27, 28, 29, 30-блоктор. Бул блоктордо деги кандай жумуштар жүрүп атат? Ушулар боюнча да бир сыйра. Бул блоктордо монолит жумуштары бул капталда толук бүткөн. Азыр учурда кирпич кладкалары жана газоблок жумуштары жүрүп атат. Андан тышкары вентиляционный шахталар, электромонтаж жумуштары, сантехника жумуштары жүрүп атат. Бул бетте монолит жумуштары жүрүп атат, кызуу эле. Андан тышкары артынан эле кирпич кладкалары жүрүп атат. Бул жакта 26, 27, 28-блоктордо уже 5-6-кабатка дери көтөрүлүп калыптыр. Бул 30, 29-блоктордо 2-кабат толугу менен бүтүп, 3-кабатка уже кирпичтер көтөрүлүп калыптыр. Андан аркы блокторду да көрөлү байке. Жүрүңүздөр. Бул жерде эмне жумуш жүрүп атат? Дарылап атабы азыр опаловканы? Жок, бул азыр опаловканы майлоо иши. Майлоо иши. Бетонго опаловка жабыш калбаш үчүн биз ушул процессти жүргүзөбүз да. То есть бетондун бети жылмакай болуп чыгып, опаловканы да повреждать этпейт. Бетон жабыш калбаш үчүн. Жабыш калбаш үчүн. Бул ошондо ар бир чечилген сайын кайра майланып, кайра коюлат, Албетте, ар бир чечилген сайын Мен ойлогон го муну дарылап аткан деп. Мына достор, өзүңүздөр күбө болгондой, туннель калп системасы чечилип, тазаланып, майланып, азыркы учурда мына 5-6-кабатка кайра башынан орнотулуп аткан кези, ал жакта уже арматуралар токулуп даяр. Бул жактан уже бетондор алынып атат. Бетон алынып атат азыр учурда. Бул азыр бул процессте бетон алууга даярдануу. Даярдалуу иштери. Достор, азыркы учурда 31, 32, 33, 34, 35-блоктордун коросунда турабыз. Алтынбек байке, бул жерде жумуш батыраак жүрүп атканы байкалып атат. Анткени монолит жумуштары 6-кабатка көтөрүптүр, уже кладка кирпич артынан баштап плюс вентиляцияны да баштап коюптур. Бул эмне опыттын негизинде кандай болот? Туура айтасыз. Эми биз баягы сезонду колдонуп атабыз бу жерде биринчиден. Сезонду колдонуп бүт процесс жумуштар жүрүп атат да. Өзүңүздөр көргөндөй эле азыр опаловка которуу иши, бетон алуу иши да жүрүп атат, ширетүү иштери, андан тышкары вентиляциялар да бу жерде кызуу жүрүп атат да азыр. Кирпичный кладка катуу кетип атат да. Бул жерде жанагы 4 сезон деп койсок болот экен, достор. Андыктан кладка кирпич, ички вентиляция жумушу, монолит жумушу, бул жакта арматура, ширетүү жумуштары бүт бары бирдей учурда жүрүп аткан кези бизде 31, 32, 33, 34, 35-блоктор. Аркы блокторду да көрөлү. Жанынан 41-блокко дери. Артыбызда турган 3 блок бул 36, 37, 38-блоктор бирдей жайгашкан. Бул жерде да монолит жумуштары бирдей 6-кабатка көтөрүлүп калды. Бул жактан уже кладканы баштадыңыздар. Буюрса биякта тегиз кетип атат десек болот. Тегиз жумуштар тегиз жүрүп атат. Мынакей кладканы деле көрүп атасыңар. Азыр биринчи этаж бүтүп, экинчи этажына баштап атабыз. Тиги блоктордо буюрса ширетүү иштерин жүргүзөбүз жакынкы арада. Бул уже ушуну менен 14-кабатка дери кете береби же кирпич жумуштары токтоп турабы? Кирпич жумуштары артынан эле жүргүзө беребиз. Монолиттин артынан эле кете берет, Бир этаж запас кармап жүргүзө беребиз. Всё, түшүнүктүү байке. Достор, мына 39, 40, 41-блокко да жетип келдик. Бул Олокон Тракчайында акыркы блоктор. Бул жерде Алтынбек байке кандай жумуштар жүрүп атат? Өзүңүз бир сыйра тааныштырып бериңиз. Бул жерде азыр 3-этаждын монолит жумуштары бүтүп, 4-, 5-кабат монолит жумуштарына жүргүзүүгө даярданып атабыз. Мынакей өзүңөр көрүп атасыңар. 4-этаждар бүтүп, 5-этаждын жумуштарына даярдоо. 41-блоктордо уже 4-кабат монолит толугу менен бүтүптүр, Бул жакта дагы кирпичный жумуштар башталабы жакынкы арада? Буюрса бул да параллельно кете берет. Артынан буюрса уголоктордун ширетсек, андан кийин кирпичный кладка жумуштарын жүргүзөбүз. Бул жерде азыр уголокторду, монолиттин артынан эле уголок жумуштары бар. Всё, түшүнүктүү байке. Сизге чоң рахмат. Ишиңизге ийгилик. Убактыңызды бөлүп биз менен бүгүнкү күндө чогуу
жалпы 41 блок боюнча маалымат бергениңиз үчүн чоң рахмат. Ишиңиздерге ийгилик байке. Сиздерге да рахмат. Достор, колдон келишинче сиздерге Олокон Турак Чайынын 1-блогунан тарта 41 блокко дери детально кандай жумуштар жүрүп атканын тааныштырган аракет кылдык. Дагы да суроолоруңуздар болсо жазыңыздар. Куткулуш компаниясы дайыма элдин кызматында.